Бұл бүгінгі оқия хикаябыз өте қызықты, әрбір мұсылман біліш керек деп ойлаймын. Оны бәлкім көп оқыған, ұққандағы болушы мүмкін. Бұл негізі хадисте келеді. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Бани Исраил қауымында Аллах Тағала 3 адамды сынаған, 3 тәртіп адамды сынаған. Ұрысы бар. Біріншісі пес орысымен ұрған адам. Махо. Қырғыздарда пес деп қояды, пес орысымен ұрған адам. Екіншісі башында чачы жоқ. Баткендіктер кәл деп қояды, чачы жоқ адам. Әлем үшіншісі көздері әзиз, көзі көрбеген адам. Үшеуісін Аллах Тағала періште жіберіп, үшеуісін сынаған. Періште бірінші адамдың алдына келеді. Бірінші пес адамның оруға чарлыққан махонның алдына келеді. Келіп, бұл жашоодо эмне каалайсың, эмне үмүттөрүң бар, максаттарың бар. Албетте бұл адамдың кантип эмнени айтышы бардыгыбызга түшүнүктүү. Кээде биздин дагы маселелерибиз, көйгөйлөрүбүз миңден ашык сипсоого толуп кетет. Бирок андан дагы бир көйгөйлү өтө чоң башында бир проблемабыз болот. Ал мен ушул оорудан сакайышты каалаймын. Жана адамдар жиркенген нерсени менден көтөрүлүп кетишин каалаймын деп айтат. Периште аны сылайт, андан оору кетет. Дүйнө мүлктөн эмнени каалайсың, байлыктан эмнени каалайсың дейт. Ал учурда азыркыдай квартира, машина, үй-жай деген түшүнүктөр болгон эмес. Ал жерде ал учурда жаныбарлар, мал мүлктөр болгон. Мен дүйнөдөн төөнү жакшы көрөмүн дейт. Төөнү. Ага периште 10 айлык бооз төөнү берет. Жана дуа кылат. Аллах береке берсин. Аллах береке берсин деп дуа кылат. Экинчи адамга келет. Экинчи адамга келип, эмне каалайсың? Бул жашоодо мечтаң эмне, каалооң эмне, үмүтүң эмне? Деп сураган кезде мен өтө жакшы чырайлуу сонун чачтарды каалаймын. Жана бул адамдар жиркенген ооруну менден кетишин каалаймын дейт. Периште аны сылайт, оорусу андан кетет. Байлыктан эмнени жакшы көрөсүң дейт. Байлыктан эмнени жакшы көрөсүң? Байлыктан мага сыйыр жагат. Бир сыйыр болгондо жакшы болот эле. Ага бооз сыйырды берет дагы, Аллах береке берсин деп дуа кылып, үчүнчү адамга кетет периште. Үчүнчү адамга келет, көз азиз адамга, бул жашоодо каалооңуз эмне, үмүтүңүз эмне дейт. Көздөрүмдүн бул жарык дүйнөнү көрүшүн каалаймын. Бир аны сылайды, аны дагы сылаган учурда көздөрү көрүштү баштады. Байлыктан эмнени каалайсың? Байлыктан мен койду үмүт кылат элем, койду жакшы көрөмүн дейт. Ага кой, бооз койду берди, Аллах береке берсин деп дуа кылып кетти. Аллах сынап жаткан сыноонун биринчи жараяны бүттү, экинчи жараяны башталыш аземинде турат. Убакыттар өтүп, күн түнгө, түндөр күнгө, мезгилге, айга, жылга убакыттар өтүп, оорудан айыккан, пес оорусунан айыккан адамдын төөлөрү бир өрөн болуп кетти. Ал эми баш таза адамдын бир өрөн сыйыры болду, бодо-бодо малдары болду. Ал эми көз азиздин бир канча бир өрөн койлору болду. Сыноонун экинчи жараяны. Булар байып, өнүгүп, өсүп, оорусунан шифа табыштан мурдагы абалында, периште кыйналган бир дервиштин абалында
Birinci adamın alına kelет. Fe sorusuna çaldırkan adamın alına kelет. Kelip, men sizi көрүп жатамын, билип жатамын. Аллахтан дуа кыламын. Азыр сапардагы адаммын. Мага жардам берсеңиз, жардам кылсаңыз, бир төбөңүздү берсеңиз, мен өзүмдүн жериме сапарымды кыскартып жетип алсам. Баягы адам текебирлик, кибирлик кылды ушул жерде. Кибир аны сындырат. Шайтан дагы эмне үчүн шайтан болду? Аны кибир, текебирлик шайтан кылды. Шайтан болбосо эң илимдүү эле. Периштелерди отургузуп алып сабак берет эле. Ал топурак болсо, мен от болсом, эмне үчүн сажда кылам деп текебирлик кылгандыгы үчүн Аллах аны сындырды. Шайтан болду. Демек, адамды дагы эң көп сындыра турган нерсе арактан, сигареттен, жаман аялдардан да күчтүүрөөк сындыра турган маселе бул текебирлик экен. Текебир болбош керек экен. Бул дагы текебирлик кылды, кибир кылып, моюн көтөрүп, менин үстүмдө акы барлар көбөйүп кетти өзү дейт. Менин үстүмдө акы барлар көбөйүп кетти. Чында эле ошондой кээде байлыкка жеткен учурда жаныңда досторуң көбөйүп калат. Досторду бекер аласың дейт го. Ошол сыяктуу байлыкка жеткен адамдардын көбөйүп калат. Бактап койгон кошоматчылар. Бул бой көтөрдү, мен бербеймин деди. Периште карап туруп, мен сени тааныгандай болдум, таандагандай болуп жатам сени. Сен мурда ооруга чалдыккан, чөнтөгүндө бир дирхамы жок, акчасы жок, кедей адам эмес белең, Аллах сага шифа берди, байлык бер десе, жок дейт. Аны мен таптым дейт, мен кылдым дейт. Периште дуа кылат. Эгер алдап жатсаң, мурдага абалыңа түшүп калгын деп дуа кылып экинчи адамдын алдына кетет. Экинчи адамдын баш таза адамдын алдына барып, худдум ушундай жооп болот экинчи адамдын дагы. Үчүнчү адамдын алдына келет, көзү азиз адамдын алдына келет. Ага келип, сизге Аллах байлык бериптир, бийлик бериптир, бардыгын бериптир, мага дагы жардам кылсаңыз, бир канча коюңуздан берсеңиз. Баягы көзү азиз адам, мен дагы мурда көргөнмүн дейт. Мойну калат көрүлгөн. Мен дагы мурда көзүм азиз эди. Аллах мага байлык бийликти берди. Аллахтын аты менен сурап жаткан экенсиң, ала бер. Каалаганыңды ал, каалаганыңды калтыр. Бир дагы кылым тике турбайт. Аллах үчүн сурап жаткан болсоң, алгын дейт. Ошондо бул периште, мал мүлктүн кереги жок мага. Аллах береке берсин. Унан дагы зыяда кылып көбөйтүп берсин байлыгыңды. Мага керек эмес деп дуа кылып кетет. Периште дагы бул сөзүндө аякташтан мурда Аллах Таала силерди сынады, мындан мурдагы эки жолдошуң дагы сынады. Аллах сенен разы болду деп кубанычтуу кабарын айтып кетет. Ога урматтуу мусулман бир туугандарым, кээде бизде бир нерселер жок эле. Кээде эмес, кече күндө алайлы, кече бизде эчтеке жок эле. Бийлигибиз жок эле, үйүбүз жок эле, машина. Бүгүн бар. Кече бүгүндүн ортосунда бир канча секундалар эле бар. Мындан алынуучу сабак урматтуу мусулман бир тууганым, биринчиден ар бир келген адамды кызыр деп бил деген сөз бар. Ар бир адам бакыттын кушу болушу мүмкүн. Аны кадырлап сыйлаш керек. Урматын жайга коюш керек. Балким сиздин алдыңызга келип жаткан адам периштедир. Адам сүрөтүндө келген. Бир адам муктаж болуп, акча, жардам сурап келген учурда, муну ушундай түшүнүш керек. Ал Аллахка алакан жайып дуа кылды, Аллах сиздин адресиңизди берди. Ушундай түшүнүш керек.
Ой, урматтуу мусулман туугандар. Ушундай. Ал эми экинчи сабаптан пайда, экинчи ала турган пайдабыз, урматтуу мусулман тууганым, эч качан текебир болбошубуз керек экен. Бой көтөрбөшүбүз керек экен. Биз качан эң күчтүү сабакты алабыз, эч ким эместигибизди билгенибизден күчтүү сабакты алабыз. Эч ким эмес экенбиз. Ал эми үчүнчү ала турган сабак, урматтуу мусулман тууган, берешен болушубуз керек экен. Берешен болсок, ал кайтып келет экен. Көз азиз адам каалаганыңды алып, каалаганыңды калтыр, Аллах үчүн Аллахтын атынан сурап жатасың дейт. Демек, Аллахтын атынан сурап келген адамдарга сөзсүз беришибиз керек экен. Бир адам ар дайым бирөөлөргө барып, медреселерге, мечиттерге жардам кылыңыз дейт экен. Жардам кылат экен кээ бирөөлөр. Бир байдын үйгө барып, эшигин тыкылдатып, ушундай жардам кылыңыз. Медреселерге, мечиттерге, башка жардам кылыңыз балдар үйгө десе, баягы адамдын жүзүнө түкүрүп жиберет экен. Бай жардам сурап келген адамдын бетине түкүрүп жиберет экен. Түкүрүлгөн түкүрүктү бетине сүртүп, бул түкүрүк үчүн Аллах үчүн эмне бересиз дейт экен.